Жанар Акаев, азыр өз ордумду парламенттен көрүп турам. Супер KG порталы Сапар Исаков жаңы өкмөт башчылыгына келип, командасын жалаң прогрессивдүү, билимдүү жана илимдүү 30-45 жаш курактагылардан курамакчы болуп жатканын өздүк булактарга таянуу менен жазган. Жаңы министрлер кабинетинин курамында Жогорку кеңештин эркин депутаты Жанар Акаевда болушу мүмкүн деген маалымат боюнча эл өкүлү комментарий берди. Мен журналистикада да, парламентте да принципиалдуулукту башкы орунга коюп келе жатам. Дайыма чындык тарапта, эл тарапта болуу мен үчүн маанилүү. Бирок өкмөттө аткаруу кызматында иштеп көрүү ниетим бар. Ал колумдан келерине ишенем. Ушул тапта мен өз ордумду парламенттен көрүп турам. Анткени элибизге азыр адилеттүү сөздө, өкмөттүн кемчилигин кош айтып турган депутаттар керек дейт депутат. Жанар Акаевдин айтымында жаштар келет деп сүйүнгөнү менен азыр деле ИИМдин башчысы, юстиция министри дагы бир канча жаш жетекчилер бар. Бирок алар деле эскилерден айырмалана алышкан жок. Сапар Исаков боюнча эл өкүлү пикирин мындайча улантат. Аны азыр баары ашыра мактап жатышат. Ошолор ушинтип мактап отуруп көп жетекчини жардам кылатышты. Мен тескерисинче Сапар Исаковго жакшылык каалайм. Ошон үчүн анын өкмөтүнө сын да айтам, сунуш да айтып, керек болсо оппозициянын ролунда болушу мүмкүн. Ошондуктан мен азыркы өкмөт менен иштешүү же кызматка келүү ниетим жок деп так кес айта албайм. Келечекте өз партиябыз же жаңы муундан куралган принципиалдуу жана жаратман команда менен келип, туруктуу өкмөттү курап, олуттуу өзгөрүүлөрдү жасайбыз деген пландарыбыз бар. Албетте, бул келечектин иши.